Сүйүктүү биздин көрөрмандарыбыз, урматтуу биздин YouTube каналдын жалпы катталуучулары, эгерде сиздерде ушул биздин үй бүлөгө окшош, сиздердин да үй бүлөңүздөрдө кызыктуу окуялар болсо, анда биздин ушул видеонун алдына кызыктуу окуяларыңыздарды калтырыңыздар, комментарий жазыңыздар. Эгерде ошол сиздер калтырган кызыктуу окуяларга көбүрөөк комментарий жазылып, көбүрөөк лайк басылса, анда биздин Такырбашевтердин үй бүлөсүнүн атынан 1000 сом приз болмокчу. Чамдаңыздар. Алга. Бул ааламда көптөгөн үй бүлө бар. Бирок канчалаган үй бүлөнү көрсөм дагы, булардын үй бүлөсүндөгүдөй кызык аңгемелерге кездешкен эмесмин. Эгер сиздер биздин каналга катталсаңыздар, бул адамдардын кызыктуу окуяларына дайыма күбө болосуздар. Жан, Ау. не сугарып атасың ба? Жок, пляжда жатам, эмне көргөн жоксуңбу? Жан, ушинтип бербечи. Ушу аялдар мындай кызыктуусуңар, мындай. Биз ушундай суроо берсек тупой болуп чыга келебиз го. Анан өзүңөрдүкү билинбейт, жаным, Жан, ал иштек эмес, TikTok тартпайлыбы? Ушуну жөн эле кое болчу. Бул ааламда экөөбүз эле калдык TikTokко кирип. Башка эле окат кылалычы. Суу сугара берейин мындан. Не көп просмотр алсак жаманбы, Жан? Не койчу. Азыр деген мисалы экөөбүз тартылып аткан кинобузду нормально көрбөйт, анан бир күн тарткан TikTok'убузду көрмөк беле койчу. Дайым ушундайсың, өзүңдүкүн бербейсиң, вообще менин бир да сунушумду укпайсың. Не? Макул, кайсыны тарталы? Точно тартасың? Кайсыны тарталы? Simple Dimple тарттым. Кандайбы? Мен сага көрсөтөм да. Точно? Ооба. Роскомздрав не запретит. Гуля! Ой, Гуля! Аскар, блин, тамак! TikTok. Ты койуп турбайсыңбы? Некен, апа кечирип коюңузчу. Ай, бул үйдө сен келинби же мен келинби? Ушул бир тамакты да бир эптеп жашына калып жазай албайсыңбы я? Апа мынчалык күйбөш керек болчу. Анан Башка да кастрюльга жасагам, демделип турсун деп TikTok тартканды чыгып кеткен болчумун. ой, TikTok менен жерге кирей. Ушу TikToктон бир жакшылык таптыңарбы я? Адамдык сапатыңардан кетип TikTok деп маймыл болмой болдуңар го? Ой, апа, TikToктон ким маймыл болот? Бир жашынакай эле тартышып атпайлыбы? О, сен кыйраттың, жашынакай эле тартып атпайлыбы? TikTok. Ана, кыздарың жылаңач, балдарың жылаңач. Бири көчүгүн чайпаса, экинчиси кошо көчүгүн чайпа. Бул эмне деген жакшылык, Бирин абирин бир ачып, шайтан болмой болдуңар го таза. Ана, өткөндө TikTok тартам деп дагы тамакты күйгүзгөн. Бул экинчи жолу күйүп атат тамак. Апа, TikTok үчүн ушунча урушасызбы? Тур, көзүмө көрүнбөй жоголгула көңтүң. Апа деги. Апа дебей кал, чыгыш ке. Жан. Кичине апам ачууланып атат. Капа болбочу. Анан жини тарап кетет, баары жакшы болот, көрөсүң го. Барчы сен сүйлөөчү, апам урушуп атканда бир да болушуп койбой, эми келип алып калып эле. Сүйлөөчү. Жаным, ал апам го, тарынбачы. Чүнчү тең тийбечи. Апасынын баласы десе, түштөн кийин келип алып мага. Бар кетчи бар. Апа,
Гүланы эмне тартып салдың сен? Ушу тамак адам көңүлүнөн кымбат болуп кеттиби? Бир күйгүс коңун экен, анча эмне уруштуң сен? Катыныңа болушуп. Балким катыныңдын фамилиясын алып кетерсиң ошо жака. Апа, мен жактаган жокмун. Экөөңүздөрдөн бирдей көрөм мен. Экөөңүздөрдүн урушканыңыздарды каалап элем мен просто. О мейди, сенин кечээ келген катының менен мен бир болуп калыптырмын да сага, Балким мен керегим жок болуп талага таштап саларсың. Апа, Айтып кой катыныңа. Көгөргөнүн тетик комнатасына таштап туруп чыгып, могу жерге тамак жасасын, мен жиниме тийбей. апа дейм. Катынымга болушпайм. Чакырбайм да. Өзүм эле жашынакай алып тамак жасайм. Катын менен апамдын ортосунда калат деген эмне деген ушунду ғой. Жан, кел бир бычакты мен жасайын. Жок, өзүм эле жасайм. Аны азыр апам көрсө урушат. Эмне келип болдуң? Дede кутар отура бербейсиңби бар? Өзүм эле жасайм тамакты, жашынакай алып. Жан, аны кой апаман барып кечирим сурап койбойсуңбу? Эмнеге кечирим сурайм мен? Концерт экөөбүз туура эмес кылдык. ТикТокту жөн эле коюш керек болчу. Өзүңөр урушуп атсаңар, бар өзүңө барып сура. Азыр апама барсам урушат да. Өмүр бою ушинтип касташып жүрүп өтөсүңөрбү эми? Ушу бир дем алышты нормально өткөзгүлөчү. Бир дем алышты мындай. Жана атам менен балыкка эле кетип калсам болмок экен. Эми сен хотя бы мени аяп койсоңбу? Мен сага таянып жашап атам го бул жакта. Бул эми апама барып кечирим сурап койчу, эмне болуп атасың? Канча да апаң го сен. Бул чем калып эле кадагана бербей. Мен сен тамагыңды жасай берчи, мен азыр апама айтып көрөйүн, э? Хорошо, давай. Апа, Не болду? кечирип коңузчу мени. Барчы, эмеле катыныңдын сөзүн сүйлөп катыныңа болушуп атпадың беле? Бернар катыныңа. Апа дейм, мен сизди жакшы көрөм го. Апаке, байлыгымсың, оорусаң орун таппай кайгырыптын апа. Апаке, монтип жатчу элем го сизге эркелеп. Иманда кичинекей болчуң да. Ушинтип жатсам эркелетип чачыман сылай. Азыр деле сылайм чачыңан. Убакыт ушунчалык бат өтөт экен. Сен кантип чоңойгонуңду да билбей калдың. Апа мени жакшы көрөсүң. Конечно, жакшы көрөм. Сен менин жалгыз жүрөгүмсүң да. Мен да сизди жакшы көрөм апа. Билем. Гүлядан кечирим сурап коңузчу барып. Барчынары. Сен эмне мага ошону айтканы келдиңби? Кечирим сурап койчу деп. Апа мен не кылайын эми? Сизге жан тартсам, апасынын баласы болсом, аялыма жан тартсам келип, подкаблучник болсом. Бар анда катының барчы. Башты урутпай. Кетем андан. Бар кетер. Кетем мени. Бар кетер, оңолсуң ошондо. Аскар. Эй. Аскар. Аскар. Турчу. Эмнеси экен? Ишин жүрөм чүрүп. Башкан тарсаң да атаң ушул арамзалыгын тартпай эле койбойсуңбу? Кишинин жүрөгүн түшүрүп. Апа, Гүляны кыйнабай эле коелучу апа. Эмне болуп кетти Гүляны кыйнабай эле коелучу? Гүлянын неме боюнда бар болчу да. Гүлян боюнда бар? Ооба, боюнда бар. Ушунчалык айтпайсыңарбы анан эмнеге жашырып жүрөсүңөр аны? Я. Тыпый унчукпай. Сизге айтайын десем ушуп кеттиңер го апа, анан айта алган жокмун да. Андай жаңылыкты наоборот эртерээк айтат да. Сүйүнчүлөп айтат. Чоң ата, чоң апа болгон жатасыңар деп айтат. Ошондо биз эмне чоң ата, чоң апа болобузбу? Ооба. Я. Ооба, болосуздар.
Жалгызым мен десе. Айтпайсың анан эле. Тур эми, жакшы жаңылык менен атаң менен бөлүшөлү. Тур бас. Ай кызым. Опа. Кечирип койчу мени. Сен бүгүн аябай нерв кылдым, Мен сени кечирдим, сен да мени кечиресиңби? Мен абдан кубанычтамын. Силер үчүн мен кубанычтамын, жандарым десе. Аллага миң мертебе шүгүр. Разымын Алла. Бүгүндөн баштап тамактын бардыгын мен өзүм жасайм. Сен барып жатып эз ал. Апа, мен өзүм жасайм? Жок. Бүгүндөн баштап мен жасайм. Бар. Барып жатып эз ала бер, бар. Өзүм жасайм дебедимби? Тамак даяр. Ошондо мен чоң ана боламбы? Ержан. Биз апам экөөбүз элдештик. Апам менден кечирим сурады. Жакшы болуптур. Ушу экөөң урушпай эле болочу. Экөөң уруштуңар уже. Атам иштек эмес, мен жөн эле мени кыйналат экен, Жаным десе. Апам ушундай мамиле кылып турса, конечно, урушпайбыз. Бирок ойлонуп атам да. Эмнеге ушундай мамиле кылып атат? Түшүнбөй калдым вообще. Тигеми. Апама сен боюнда барды алдап койгом да. Боюнда бар? Сен башың иштейби? Башым иштеген үчүн жараштырып атам да экөөңдү, кызыксыңар. Жараштырганыңго мейли, анан апам уже сүйүнгөнүн атам айтты болуш керек, атам сүйүнүп атат да. Кантип айтабыз да анасы? Ал сүйүнбөй эле илип атат болуш керек. Өзүң айт, мен эчтеке дебейм. Бирок чындап эле кантип айтабыз кайра? Билбейм, өзүң түшүндүр. Аябай. Даганасың. Атам да келди. Өзүң айт, эчтеке дебейм мен. Эмнеге мен айтам? Бара өзүң айт. Сен баштап атып. Келдиңби? Келдим, өлө чарчандым. Күн ысык баш ооруп кетти, мурдум кып-кысылып күйүп калды. Келинге айтчы, бир ысык чай ичели. Жүрбас, келин жок эле мен өзүм чайрастап берем. Келди. Сен чайыңды чыным менен сагындым, ушуна ысык чайларыңды сагындым да. Машта чай. Келин астабайбы? Неге? Ой, келин эмне кыласың? Жатып эз алып берсин, бас жүр, мен өзүм эле чайрастап берем сага, бас. Эмнеге? Эмнеге? Ошого жакында чоң ата болосуң. Бас, ошон үчүн мен чайрастайм. Кайра айтсаң чоң ата? Эмнеге чоң ата? Чоң ата болосуң. Менби? Ооба. Сен чоң апа? Ооба. Кыгылып кетейин, сонун жагылык экен. Эме, балаң айт, менди балык алып келген, балык неме кылалы? Жүрө кой. Эгерде эркек бала болуп калса атын сагын койбойлу. Сагын, жакшат. Эгер кыз болуп калса, Нурила койбойлубу? Нурбекова Нурила. Звучит? Сонун. Сонун ата. Кандай сонун? Экөө эмне болду? Же биз тандаган ат силерге жакпай атабы? Жок, жакшы эле. Ничего не подобно. Эмнеге ата-эненин атын жактырбайт экен? Жактыра түшө как. Жакшы эле бар. Кудай бизге келинди берип койгондой, Ишо как бергенде. Мен келдим, разымын. Анан кызым. Балыкта жүргөндө Коля аяш атасы, Рустам аяш атасы ушундай келинге бата бербеди. Сонун бата беришти. Не? Коля байкези менен Рустам байкези келиндин боюнда экен каяктан билет? Ой, каяктагы сен боюндан айтып атасың. Жасаган тамагы сонун жасаптыр тамакты. Кайсы тамакты айтасың? Качан жасап жетишип бердиз? Ой, кокуйлар, эртең менен мен балыкка барат билем. Очурет меники болчу тамак алып барган боюнча. Эртең менен карасам тамак сонун шалкылдап бышып аткан экен. Уруксат сурайын дедим экөөнөн, бирок сурайын десем экөө алыс кетип телефон менен бирдеке кылып атыптыр. Сен жумаканыкына кетип калыпсың. Карасам убакыт өтүп атат. Алдым да машинага салып кетип калдым. Эми карасам бирок мен жөн кеткен жокмун. Картошкаңар ачык экен, эми тири жанында рокат кыла алат го деп басып кеткем. Шумшук. Эмнеге? Кептин бар, сен де турбайбы? Мен сен үчүн бул байкуш келиндин кактабайганына урушуп атпаймынбы? Кечирип кой жаным десе. Сиз да мени кечирип коюңузчу. Ата карачы. Наконец-то кечирим сурады го экөө бири-биринен.
кечирим сураш буларга аябай оор экен. Мен түшүнбөй атам. Эмнеге кечирим сурашып атат? Эй. Иштин баарын кылып коюп, кылгылыкты кылып, кылжып менен бууп коюп. Сен даяр тамакты көтөрүп кетип калыпсың. Тамак жаза албайт деп мен бул келинди урушуп атпаймынбы? Унчукпай көтөрүп кетип калып. Мен де күнөө кечирип койгула. Айтып кетсем болмок экен да. Бирок чоң апаң менен апаң экөө урушканда мен экөөнү элдештире албай жаман кыйналчумун. Болгон талантым жумшапчы. А сен кантип экөөнү элдештирип койдуң ки? Ой, тиги Гүля менен апам экөө урушуп кетет. Апам урушуп кетип анан экөөнүн бири-биринен кечирим сура десем сурабайт. Анан кийин эмне кыларымды билбей, ары ойлонуп, бери ойлонуп отуруп, анан апама кечирим суратыш үчүн тиги Гүлянын боюнда бар деп алдап койдум. Кандайча алдап? Сен эмне ошондо бизди жөн эле алдап койдуңбу? Кандай эми? Отурчу. Чынбы кызым? Ооба ата, чын эле жөн эле айтып коюптур. Анан апам да сүйүнүп атканынан барып айта алган жокмун. Амел. Бирок жакшы кылган балам. Шариятта да айтылат. Эки элди урушса бириктириш, ажырашкандарды жараштырыш бул чоң соопко ээ болот. Анан айым чоң талант бар баламда. Экөөңөр урушпагылачы, сөзсүз эле эмне мындай жакшы мамиледе болуш үчүн Гүлянын сөзсүз түрдө боюнда болуш керекпи? Мындай урушпай жакшы эле жашагылачы суранчы, урушпагылачы. Ким урушпайт болду? Болуптур, жакшы мамиле биз жазайлы. Силер да жана TikTok миктооңор токтоткула мен. Жок, болду тартпайсыз, Ошо TikTok'ор эмне байбыча түшүнбөйм. Ой, сен эмне кыласың? TikTok миктокто отурчу жөн. Акай, мага эмне керек? TikTok мага. Мунуңа эмне болду? Эмне болду? Соогуп бирдеке жеп алды. Боюнда бар. Боюнда бар. Точно боюнда бар экен. Анан айындар. Мына бактылык тең. Чоңата, чоңапа. Молодец.